Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 1-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерлерибизди даярдап, бүгүнкү сабакты конт коюп угабыз. Балдар, сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Кыздуу үйдө кыл жабытпайт демекчи, сүрөттө балдар кыздар үй жумуштарына ата-энелерине жардам берүүдө. Силер да үй иштерине ата-энеңерге жардам бересиңерби? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, китебибиздин 63 бетин ачып, дептерибизге бүгүнкү темабызды жазабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз кичинекей жардамчы. Окуу китебибизде берилген 1-көнүгүүнү окуп чыгабыз. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. 1-класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Эми балдар, силер да текстти көркөм окуганга аракет кылып көргүлөчү. Азаматсыңар. Эми дептерибизге 2-көнүгүүнү жазабыз. 2-көнүгүүдө суроолорго жооп бергиле деп тапшырма берген. Алгач берилген суроолорду окуп чыгып, андан кийин ирети менен дептерибизге жооп жазабыз. Эми балдар, окуу китебибиздин 64-бетинде берилген ырды окуп чыгабыз. Жардамчы кыз Айсулуу үйдө жыйнайт, идиш жууйт. Дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Сүйүктүү окуучуларым, ырды силер да көркөм окуганга аракет кылып көргүлө. Эми балдар, үй ишин белгилеп жазып алабыз. Үйгө тапшырма. Суроо: сен апаңа, атаңа кандай жардам бересиң деген. Силер үй иштерине ата-энеңерге кандай жардам бересиңер? Үйдө үй жумуштарына жардам бергениңерди элестетип, сүрөтүн тартып чыгасыңар. Үй иши сүрөт тартуу. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.